Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, миграция жаңылыктарын кайрадан улантабыз. Бул жаңылык болсо медосвидетельствование боюнча, медосвидетельствование баарыбыз билебиз, Россия Федерациясына киргенде 90 күндөн ичинде өтүш керек. Эми бул жерден өзгөрүү киргени калды. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин жаңы сунуш киргизди. Чет элдик жарандар Россия Федерациясына киргенде 90 күндөн ичинде эмес, 1 айдын ичинде медосвидетельствование өтүп туруп, анан кийин ошонун негизинде калган документтерин бүтүрсүн деп сунуш киргизип атат. Бул жөн жагынан чыккан жок. Көптөгөн чет элдик жарандар ошо медосвидетельствование өтүүдөн качып, балким кээ биринде денесинде бир жугуштуу оорулар болушу мүмкүн. Ошонун негизинде 90 күндөн ашырып атат. Ошону 1 айдын ичинде киргизип туруп, ошонун негизинде эмгек келишими менен биргеликте эле регистрацияны да узартууга, печать койдууга, ошону киргизүүгө азыр сунуш киргизет. Жакынкы 2-3 айдын ичинде же жайга чейин бул мыйзам күчүнө кириши мүмкүн. Ошон үчүн медосвидетельствование сөзсүз түрдө узартып алыңыздар, кайрадан өтүп алыңыздар. 1 айдын ичинде колдон келсе, бүт ошо процедуралардын баарын өтүп койгон зарыл. Себептен ансыз миграциялык картанын аркасына печать койгондо дагы, эмгек келишими 1 жылга болсо дагы медосвидетельствование, справка демек качан бүтөт, ошого чейин да узартып коюп атат. Ошон үчүн бул дагы керектүү талаптардын бири болуп калды. Сөздүн аягында кичинекей жарнама. Осман Экспресс деген уюм бар. Кыргызстанга баарыбыз буюмдарды, дары-дармектерди, документтерди бербейбиз. Аэропорткор жалдырабыз, жалдырабай эле ошо Осман Экспресс аркылуу салып ийсеңиздер болот. Волгарадский проспектте 600 рубльдан Кыргызстандын Булуң бурчуна бир күндө алып барып берет. Телефон номери +7 900 146 00 03. Кайрылы бериңиздер. Сак саламат болуңуздар. Урматтуу мекендештер, биз 2 ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14.